Гүл деген бүйгө бакыт алып келет экен деп коюп коюшат, тыйын салып коюшат деген сыяктуучу. Бакыт чакырган гүл, сүйүү чакырган гүл, бактысыздык алып келген гүл. Дин жактан бул нерсе ширк да. Аллахтан башка эч ким бизге бакыт бере албайт. Ошол хлорофитум гүлү абаны аябай жогорку деңгээлде тазалайт деген бурушпа түшөт. Ал эми ошол гүлдү коюп койсо, ынымдуулук бир нормада туруп турат. Гүлдөгөн гүлдөрдү аябай жакшы көрөт да. Гүлдөгөн гүлдөрдү эле жакшы көрбөй, сонун ачып калыптыр деп гүлдөгөн гүлдөрдү эле өстүрө баштайт. Убактысы гүлдөргө аз, бирок үйүнө гүлдөрдү өстүргүсү келген айымдар болсо. Кутман күн биздин сүйүктүү айымдарыбыз. Кош келиптирсиз, Раушан айым. Рахмат. Биз кайрадан көрүшкөнүбүзгө кайрадан эле мен кубанычтамын. Анткени бүгүн дагы эле гүл темасында сиз менен сүйлөшөбүз, маектешебиз. Биз өткөнкү видеодо пайдалуу кеңештерди айтып өткөнбүз айымдарыбызга. Мунусунда ошол гүлдөр тууралуу, ошол гүлдөрдүн психологиясы тууралуу бир аз сүйлөшмөкчүбүз да. Мисалы башкалар байыгысы келсе же башка нерсе алгысы келсе бир аракет кылышат да. Кээ бирлер болсо бул гүл деген бүйгө бакыт алып келет экен деп коюп коюшат. Доллар деген гүлдөрдүчү же болбосо тыйын салып коюшат деген сыяктуучу, ушундай ырымдап коюшат. Ошол нерсе чын эле жүзөгө ашабы же болбосо канчалык деңгээлде чындыгы бар. Жана ошондой эле зыяндуу гүлдөр болобу, мисалы үчүн билбей эле үйүнө алып келип коет. Анан зыяны тиеби, же болбосо пайдасы тиеби, бакыт алып келеби, женское счастье, мужское счастье деген гүлдөр деле бар аттарычы. Ошол неге мындай ат коюлуп калган, негизи эле ушул гүлдөр темасында пайдалуу жана зыяндуу жана мифтер, чындыктар тууралуу сүйлөшөлү эле. Аябай сонун суроо болду. Негизи ошол жогоруда айтып кетпедиңизби? Бир гүл бакыт чакырабы же азыр мисалы биз YouTube'дан видеолорду көрсөк, ошо бакыт чакырган гүл, сүйүү чакырган гүл, бактысыздык алып келген гүл, айрылык алып келген гүл деп ушинтип чыгат да. Ал эми мен муну диний көз караш менен жооп берейин бул сурооңузга. Дин жактан бул нерсе ширк да, анткени Аллахтан башка эч ким бизге бакыт бере албайт. Бул нерсе Аллахтын колунда. Ал эми байлыкты дагы Аллах каалабаса эч ким бай боло албайт да. Сүйүү деле Аллах таалам бир адамдын жүрөгүнө сүйүү салып койбосо ал нерсе болбойт. Баардык нерсе бул Аллахтан. А бул гүлдөр эч нерсе да, бул эч нерсе чече албайт. Адамдардын жашоосуна деле ушунчалык тагдырын өзгөртүп ишкенчелик күчкө, кудуретке эмес демекчимин. Ал эми биз үйгө гүлдөрдү өстүрсөк, албетте маанайыбыз көтөрүлөт, же кошумча киреше булагы болушу мүмкүн, же болбосо антистрессовый касиетке ээ болушу мүмкүн, бирок анчалык деңгээлде мындай чоң байытып ийген, же сүйүүнү чакырып ийген, же бактылуу кылып ийгенчелик мындай кудуретке ээ эмес деп айта кетмекчимин. Бирок гүлдөрдүн арасынан илимий изилдөөлөрдүн негизинде пайдалуу гүлдөр да бар да. Эң пайдалуу топовый ошол 20 гүл бар. Бул гүлдөр кандай гүлдөр? Азыр мезгилде 2-3 гүлдү пример кылып айтып берейин, алардын пайдалуу касиети кандай, аларды кандай бөлмөдө өстүрүш керек жана эмне үчүн аларды өстүрүшүбүз керек. Бул сансевьера гүлү. Сансевьера гүлү. Аты да окумушкан. Сансевьера, балким сиз көргөнсүз, уккансыз. Атын билбейм балким. Чөшин язык деп коет. Ошол жана элдик аты, элдик аты. Анан бул сансевьера гүлү ошол абанын ичиндеги оор металлдар бар го, оор металлдар бар. Аны менен биз дем алсак, биздин ден соолугубузга зыян, ички органдарыбызга, ички аппараттарыбызга зыян тиет да. Ал эми ошол сансевьера абадагы оор металлдарды өзүнө сиңирип алат, абаны тазалоочу касиетке ээ болуп эсептелет да. Ошондуктан бул гүлдү уктоочу бөлмөгө же болбосо кухня деп коебуз го, ашканабызга, тамак ичкен ашкана бөлмөбүзгө же уктоочу бөлмөбүзгө же кичинекей балдардын комнатасына коюп койсок аябай пайдасын тийгизет да. Анан экинчи орунда турган бул хлорофитум гүлү. Хлорофитум гүлүн дагы 1900 башкача айтканда ошол 20-кылымдарда америкалык окумуштуулар изилдеген. Алардын изилдөөсүнүн натыйжасында мындай бир ушундай эле комнатанын ичине жана ис газы бар го, аябай уулуу газ. Ошол ис газын, бензол, аммиак сыяктуу баардык зыяндуу заттардын, зыяндуу мындай газдардын баарын ошол бир бөлмөнүн ичине жайып койгон.
Анан ошол хлорофит үңгүлдөрүн алып келип койгон да. Анан 24 сааттын ичинде, башкача айтканда 1 сутканын ичинде ошол бөлмөнүн ичи таза болуп калган да. Анан бул эмне дегендик? Бул ошол хлорофит үңгүлү абаны аябай жогорку деңгээлде тазалайт дегендик да. Хлорофит үңгүлүн сөзсүз түрдө кухняга коюшубуз керек. Себеп дегенде кухнядан жана ар кандай техникалык плита, газ деген техникалардан бизге зыяндуу заттар келет да, өзүбүздүн көзүбүзгө көрүнбөгөн, бирок ошол эле маалда ден соолугубузга канчалык бир деңгээлде таасирин тийгизген зыяндуу заттар болот. Өзгөчө газ иштеткен учурда. Ошондуктан ошо хлорофитумду айымдар кухня менен аябай жакын тыгыз байланыштабыз го. Ошол хлорофит үңгүлүн коюп койсоңуздар, сиздердин ден соолугуңуздарга мындай канчалык бир деңгээлде таасирин тийгизет. Ошондой эле хлорофит үңгүлүнүн жалбырактарында фитонцид деген химиялык заттар аябай жогорку деңгээлде бар. Бул фитонцид деген химиялык заттар микробторду өлтүрөт. Микробторду өлтүрүүчү касиетке ээ да. Анан бул хлорофит үңгүлүн жана чыгыш өлкөлөрүндө, например, жана Азия өлкөлөрүндөчү, мисалы кайсыл Японияда, Кореяда, Кытайда айымдар аябай көп өстүрүшөт. Өзгөчө уктоочу бөлмөсүндө көбүрөөк өстүрүшөт экен. Себеп дегенде хлорофитумду көбүрөөк өстүргөндө абадагы нымдуулукту нормага да сактап турат экен да. Ал эми биздин терибиз нымдуулук аз болгондо, төмөн болгондо кургап кетет да, анан бырышпа түшөт. Ал эми ошол гүлдү коюп койсо, нымдуулук бир нормада туруп турат. Анан айымдардын ошо терисине дагы канчалык бир деңгээлде таасирин тийгизип турат экен да. Сулуулугуна дагы таасирин тийгизип турат экен. Анан бул хлорофитумду Европа өлкөлөрүндө больницаларда, ооруканаларда өстүрүшөт да. Ооруканаларда атайын ар бир кыргызча бейтап деп коебуз го, пациент. Бейтаптар жаткан бөлмөлөргө коюп коюшат. Себеп дегенде ошол оорулуу адамдарга дагы айыгып кетишине, антистресстик касиетке ээ болот экен да. Ушул хлорофит үңгүлүчү. Бизде болсо көбүнчө айымдар Кыргызстанда менин өзүмдүн анализим боюнча гүлдөгөн гүлдөрдү аябай жакшы көрөт да. Гүлдөгөн гүлдөрдү эле жакшы көрүп, сонун ачып калыптыр деп гүлдөгөн гүлдөрдү эле өстүрүшөт. Пайдасын карабайт. Ал эми ошол мен жогоруда айтып аткан гүлдөр, булар аябай деле кооз эмес, прям эстетика эмес, бирок ошончолук пайдалуу да. Муну Европада, өнүккөн өлкөлөрдө аябай баалашат да. Жана башка сортторун да чыгарып турушат да. Ошондой. Эми зыяндуу гүлдөр боюнча айта кетейин. Зыяндуу гүлдөр боюнча негизи гүлдөр дагы семейство болуп бөлүнөт. Мисалы ароидное семейство, тутовое семейство, кактусовое семейство деп мындай бөлүнөт да. Ошолордун арасынан ароидное семействосундагы бөлмө гүлдөрү, булар уулуу бөлмө гүлдөр болуп эсептелинет да. Мисалы бул кайсы гүлдөр? Женское счастье, мужское счастье. Демек, уулуу гүлдөрдү өстүрүп жатырсыз. Азыр айтып берем. Эмне үчүн уулуу, анан аны кандай кылып өстүрсө болот? Ошол эле агланема, ошол эле монстера, булар аябай кооз гүлдөр, аябай сонун гүлдөр, прям бөлмөгө эстетика тартуулаган гүлдөр да, бирок ошол эле учурда зыяндуу болуп эсептелинет. Бирок орусча термин менен айтканда условно ядовитые растения болуп эсептелинет да. Шарттуу түрдө уулуу өсүмдүктөр да. Мисалы кандай? Кичинекей балдар келип аны жалбырагынан жеп алса, билбей жеп алса, балдар отравление болот да, мисалы. Же болбосо сиз өзүңүз ошол гүлдү обрезка кылып бутап атканда, бутап жаткандачы өзүңүз ошол согу колуңузга тийип кетсе, колуңузга, териңизде ожог болот да, мисалы. Ал эми башка шарттарда ал өзү жалбырагынан уу бөлүп чыгарып бизди уулайчу касиетке эмес. Ошо шарттуу түрдө уулуу да, уулуу болуп эсептелинет. Ароидный семействосунун өсүмдүктөрүн бар, ошо шарттуу түрдө уулуу болот. Качан аны барып жалбырагын кичинекей балдар жеп салса, же билбей колуңузга согу тамчылап кетсе, же биз гүл турган жеринен сынып калса, биз аны алып ыргытайлык деп атсак, ошо колубузга согу эметип калса, ожог болот, же болбосо балдарыбыз ошентип ууланат да. А так өсүп турган жеринен эч кандай зыян бербейт. Тийсең бирок зыяны болот. Тийсең
качан аны менен эме кармашсаң ал зыян берет дегенге, а так өзү өсө берет да, ошондой. Түшүнүктүү. Анан бул айымдарга мисалы үчүн кээ бир айымдар канча гүл карап канча гүлгө кызыкса дагы гүлдөр солой берет да. Же туура эмес мезгилде топурактарын алмаштырып коебу, ушундай кылыпчы. Бул ошондо эмне себептен кээ бир айымдар жакшы гүл өстүрүшөт, а кээ бир айымдар жакшы гүл өстүрө алышпайт? Негизи бул нерсе дагы мен өзүмдүн анализим боюнча мындай сүйүү, забота болот го, ошондон деп ойлойм да. Себеп дегенде мисалы кээ бир айымдар гүлдөргө убактысын деле бөлбөйт да, бөлгүсү да келбейт да, лучше башка нерсеге депчи. Гүлдү бир чөп катары көрөт да, чөптөй мамиле кылат да. Гүлдү канчалык өзүңдүн сүйүүңдү берип, канчалык мээримиңди берсең, ошончо өсө берет деп ойлойм да. Албетте өзүнүн уходтору бар, топурак деген факторлор бар, удобрение, витамин, суу, нымдуулук, температура деген өзүнүн факторлору бар. Бирок эң биринчиден ошол сүйүү, анан мээрим. Себеп дегенде булар дагы жаш баладай, булар дагы жандуу организм. Бул кадимкидей сезет да. Адамдар сезет. Анан окумуштуулардын изилдөөсү боюнча мындай дагы эме бар, факт бар. Мындай жакшы адамдардан гүл жакшы өсөт дегенчи. Себеп дегенде гүлдөр ошол жаман адамдын энергиясын сезишет экен да, гүлдөр сезет экен. Мындай окумуштуулар ушундай бир эксперимент жүргүзүп көрүштүр да. Жакшы адамдар менен жаман адамдарды келип, ошо гүлдөрүнө уход кылып, бир жума ошо гүлдөрүн карап, ушундай кылыштыр. Жакшы адамдардын гүлдөрү сонун бажырайып өсүптүр да. Ал эми жаман адамдардыкы солуп, өлүп, ушундай проблема болуптур да. То есть мен адамдар жаман адамдарды өспөйт, силер жамансыңар деген эмес. Просто ошол өзүңөрдүн ичиңердеги жакшы нерсени гүлдөргө берсеңер, канчалык берсеңер, ошончо гүл дагы ошону сезип жакшы өсөт деген маанини айткым келип атат да. Анткени ал гүл дагы сезет. Мисалы, бул чөп дегендей мамиле кылып койсоң, өспөй калат. Ошондой да. Бул жерде ошол эксперимент жүргүзгөндөр таң калышып калат. Жакшы адамдар менен жаман адамдарды кандай айырмалап беришет? Ошондой болгон. Анан, например, жаман адамдар дегенде ошол мындай нерв болуп, агрессия болуп, гүлгө кадимкидей эле чөптөй мамиле кылгандар да, мисалы. Жанына барсаң качкың келет. Ошондой сыяктуу да. Ал эми жакшы адамдар болсо, мындай жана сүйүүгө толгон адамдар болот го. Жанында сүйүүгө толуп, мээримин мынткен адамдар болот го, аябай добрыйчы. Анан алар болсо гүлдөрүнө аябай кам көрүп, көбүнчө ошол жашы өтүп калган, 40тан өтүп калган айымдар гүлдөргө кызыгат да. Бул өзүнчө бир терапия болуш керек аларга. Алар ошо гүлгө кызыгат. Анан уже улам менин анализим боюнча жаш өткөн сайын мээрим төгүп башташат деп ойлойм да. Менимче балдар чоңойду, мээримин өсүп ошондой. Анан кадимкидей гүлдөр ачса сүйүнүп, гүлдөрү гүлдөп атса сүйүнүп, гүлү чоң болуп өсүп атса сүйүнүп, анан ал эми чөптөй мамиле кылган адамдарга гүлү прям үйү гүл бакча болуп атса деле ага деп коет да. Ошондуктан гүл дагы ошол нерсени сезет демекчимин, энергетиканы. Ошондой энергетика бөлүп берсең, гүл жакшы өсөт деп айтмакчымын да. Анан айтып өтпөдүңөрбү, мисалы үчүн кээ бир айымдар гүлдөргө кызыкпайт, мындай андан көрө убактын башка нерсеге бөлөйүн депчи. Ошол убактысы аз айымдар үйүндө кандай гүлдөрдү өстүрсө болот? Мисалы үчүн көп уход талап кылбаган гүлдөр бар да, жөн эле суу куюп койсо же топурагын бир аз карап койсо эле болду. Сонун. Спаржевый семействосундагы өсүмдүктөр бар. Булар ошол жана мен жана пайдалуу гүлдөрдү айтпадымбы? Ошондо эки гүл кирет да. Сансевера, хлорофитум, хоя, ошол гүлдөр жана башка ошол спаржевый семействосундагы гүлдөрдүн түрлөрү уходу жеңил гүлдөр болуп эсептелинет. Алар сууну көп талап кылбайт, жарыкты аябай талап кыла бербейт, удобренияны деле 15 күн сайын талап кылбайт, мисалы үчүнчү. Анан убактысы гүлдөргө аз, бирок үйүнө гүлдөрдү өстүргүсү келген айымдар болсо же жаңы гүл өстүрүп жаткан айымдар болсо, ушул гүлдөрдөн баштаса аябай сонун болмокчу деп кеңеш бермекчимин. Рахмат чоң кеңешиңизге. Маегибиз бүгүнкү маегибиз дагы аябай кысыктуу болду. Сиздин дагы келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Ыраазычылык. Ал эми сиздер менен кийинки чыгарыштарда көрүшкөнчө саламаттагыңыздар. Эгер сиздерге жаккан болсо комментарийге сөзсүз түрдө оюңуздарды калтырыңыздар жана репостко бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламаттагыңыздар.